من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу биздин талабаларыбыз, Куран үйрөнүү курсунун биринчи сабагына кош келиңиздер. Дептериңиздерге сөзсүз түрдө жазыңыздар биринчи сабак деп. Эми дептерге жазгандан мурда эң биринчи эле биз ар бир сабактын башында дуаларды окуп алганыбыз жакшы экен. Ушул дуаны дептериңиздердин баш жагына бир жолу жазып коюңуздар. Ар бир сабакка киришкен сайын дуаларды окуп турганга. Робби ессир ва ла туассир, робби таммим бил хойр. Эмесе баштадык. Эми дептериңиздердин баш жагына ар дайым башталганда мына бисмиллахир рахманир рахим деген сөздү жазасыздар. Бул мээримдүү жана райымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын деген сөз. Ар дайым биз ушул бисмилланы жазуу менен башташыбыз керек экен. Азыр колуңуздар көнө элек болсо кыргызча деле жазып койсоңуздар болот. Анан сөзсүз түрдө дептериңиздердин башына кайсы окуу жайдан илим алып жатасыздар? Ясина Академия окуу жайынан илим алып жатам деп жазып коюңуздар. Андан тышкары сиздердин сабактарыңыздарды текшерип, күндө сиздер менен байланышта болгон устазаңыздардын атын жазып коюңуздар. Анан дептериңиздердин эң баш жагына биздин да атыбызды жазып койсоңуздар болот. Бул жерде сабактарды көрсөтүп, эң башкы баракчадагы сабактарды көрсөтүп берген бул биз Алия Рысманова жазып койсоңуздар болот. Кийин билбей калбаш үчүн сөзсүз түрдө Ясина Академия деп окуу жайыңыздарды жазып коюңуздар. Анан негизги өзүңүздөрдүн ошол кураторуңуздар сиздердин күндө сабагыңыздарды текшерип, баа коюп, түз эфирде жолугушуп аткан устазаңыздардын атындагы сөзсүз дептердин башына жазып коюңуздар. Эми биринчи сабакта биз эмнеден баштайбыз? Бул албетте алфавиттен баштайбыз. Өзүңүздөрдүн ушул бир дептериңиздердин бир бетине толук ушул алфавитти көчүрүп алыңыздар. Сиздерге жеңил оңой болуш үчүн ар бир тамганын астына аталыштарын жазып койдук. Көрдүңүздөр, мына черточка алиф тамгасы деп, ба тамгасы деп. Мына ушинтип коюңуздарды эми аз-аздан көнүп баштайт. Жаңы киришип атканда кичине татаал болушу мүмкүн. Бирок араб тамгалары бул жеңил, негизи сүрөт тарткандай кылып эле кооздоп жазып туруңуздар, анан көнүп кетесиздер иншаллах. Эми азыр сиздер менен эмне кылабыз? Мына 28 араб алипесинде 28 тамга бар экен. Ушул 28 тамганы жалпылап бир мени менен кайталап чыгасыздар. Андан кийин биринчи сабактын ичинде сиздерге эми 28 тамганын баардыгын жаттап кел деп бербейбиз албетте. Ошол 28 тамганын эң башкы мына 7 тамганы гана жаттап жаза турган болосуздар. Азыр буга кайрылабыз. Эми келиңиздер мени менен кошо тамганы жайбаракат кайталап чыгалы. Бисмиллах. Жөн гана менин аркаман мен бирден эле айтам, сиздер бирден эле кайталайсыздар. Анан 4 сабактын ичинде толугу менен жаттап бүтөбүз. Анан 4 сабактын аягында ушул алфавитти толугу менен устазыңыздарга жатка айтып бере турган болосуздар. 4 күндө жаттап бүтөсүздөр иншаллах. Бисмиллах. Эмесе даярдык көрүңүздөр. Алиф тамгасы. Алиф. Ба. Та. Са. Жим. Ха. Хо. Дал. Зал. Ро. За.
Sin. Sin. Shin. Shin. Sod. Sod. Азаматыстар. Dod. Dod. Ta. Ta. Dha. Dha. Ayn. Ayn. Ghoyn. Ghoyn. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Keyingi. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Ya. Ya. Мына ушул яга чейин 28 тамга экен, алфавиттеги тамга. Ал эми бул жак болсо, бул кошумча келүүчү атайын, бул хамза белгиси. Бул дагы ошол тамга сүрөтүндө келет, бирок бул тамгаларга кирбейт. Хамза, жазып коюңуздар, хамза. Анан лам алиф деген тамга. Бул лам алиф деген кошулма. Могу жерде алифти көрсөңөр, алиф, мынанысы алиф, анан мунусу лам, лам. Ушул кошулмадан кошулуп лам алиф деп аталып калган. Эми бисмиллах, бир сыйра кайталап чыктыңыздар. Бир сыйра сиздер дагы кайталап менин аркаман, анан сиздерге тапшырма 60 жолу ушул мен азыр айтып бергендей, кайталаңыздар. Сөзсүз түрдө өз алдыңыздарда мындай кылып кайталайсыздар. Алиф, ба, та, са, жим, ха, хо, дал, зал, ро, за, син, шин, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ха я хамза лам алиф деп ушинтип сиздер 60 жолу кайталап чыгасыздар. Толугу менен алфавитти дептерге көчүрүп чыгасыздар. Эми негизги сабагыбызга келдик. Негизги сабагыбыз эми сиздер эң үстүңкү мына 7 тамганы жаттайсыздар. Сиздерге тапшырма ушул 7 тамганы жаттап туруп устазаңыздарга видеого, 1-2 мүнөттүк видеого жатка айтып бересиздер. Эми ар бир тамгасын айтып берейин. Ар бир тамганы сиздерге кыскача чечмелеп айтып өтөм. Алиф тамгасы, алиф деп атпайбызбы? Ба тамгасы деп атабыз. Бул ар бир тамганын өзүнүн аталышы бар да, мына та тамгасы деп атабыз. Ошол ба деп аталышы ал эми башка айтылып аткан тамга менен окулат. Мисалы, ба тамгасы бул б тамгасы, та тамгасы демек т тамгасы, са тамгасы деп атабыз, демек бул с тамгасы. Жим деп атабыз, демек бул ж тамгасы. Ха тамгасы деп атабыз, демек ха менен окулат, х менен. Хо деп атабыз, демек хо деп жоон окулат. Эми ар бирөөсүн айтып өтөйүн. Алиф тамгасы бул алиф тамгасы, а тамгасы деп коебуз, жалпылап. Ал эми алдыда аракеттер дегенди өтөбүз. Аракеттер келгенде бул алиф тамгасы кичине ошол аракетке карата бир аз өзгөрөт да, аны убага келгенде түшүнөсүздөр. Эми ба тамгасы бул жеңил оңой эле
биздин б тамгасы бар го, кадимки эле окулган биздин б тамгабыздай эле окулат экен, эч кандай бир кыйынчылыгы жок. Мына та тамгасы бул дагы ичке тамгаларга кирет, жеңил, оңой, биздин эле т сыяктуу окулат. Та деп оозду жайып айтат экенбиз. Айтып көрүңүздөрчү. Та деп көрсөңүздөр оозуңуздар жайылып ачылды да, кадимкидей жеңил та дегенде. Ошондой окулат экен, жеңил, оңой. Эми муну та тамгасы с деп атпайбызбы? Бирок бул биздин сга окшош эмес экен. Бул сны сако кылып айтат экенбиз. Сако деген кандай бул? Сако деген бул азыр сиздердики да сако болуп калат дароо ушундай кылсаңыздар. Үстүңкү жана астыңкы тишиңиздердин ортосу бар го, ортосуна тилди алып келесиздер. Үстүңкү маңдайкы тишиңиздер бар го, үстүңкү менен астыңкы тишиңиздин маңдай жагына тилди алып келип туруп, коюп туруп, анан с деп айтыңыздарчы. С. Көрсөңүздөр өзү эле сако болуп айтылып калды да. С деп так айтпайсыңар. С деп так айтсак, бул ката болуп калат экен, С деп айтабыз. С. Мына ошо сако. Эми көрсөңөр, бул үчөөнүн жазылышы да бирдей. Көрсөңөр, буларды айырмасы эмне болуп атат? Точкасынан эле билип атабыз да. Б тамгасы астында 1 точка экен. Т тамгасы үстүндө 2 точка экен. С тамгасы демек үстүндө 3 точка экен деп точкасынан айырмалап атабыз. Ошол себептен жаттап атканда да үчөөнү бир жаттасак жакшы болот да. Оңой болот. Алиф, ба, та, са деп айтабыз, Эми бул тамга жим тамгасы. Жим тамгасын карасаңыздар, мына ушундай курсагында 1 точкасы бар экен. Жим тамгасы, ж тамгасы кадимки эле биздин ж тамгадай эле окулат экен. Жеңил, оңой. Анан мына ха тамгасы бул кадимки эле биздин х тамгасындай жеңил, оңой, ха деп айтылат экен. Ха деп айтыңыздарчы. Дайыма а менен окулат, Ха, кадимки эле. Ал эми бул да х экен, бирок бул тамакты бир аз кырасыздар. Үстүндө көрсөңөр точкасы менен бул хо тамгасы. Дайыма о менен окулат. Хо тамгасы, тамакты бир аз кырып айтасыздар, анан дайыма о менен окуйсуздар. Хо айтып көрүңүздөр. Буну айтыңыздар. Ха жеңил, Ха бул да тамактан чыгат, бул да тамактан. Бирок буну кырбай жеңил айтасыздар. Ха деп кадимкидей эле. А бул хны айтып атканда, бул да тамактан чыгат, бирок тамакты кырып айтасыздар. Хо, анан жон. Хо дайыма о менен окулат. Түшүндүк. Мына ушул 7 тамга сиздерге эртеңкиге тапшырма болуп берилди. Жаттап, устазыңыздарга жатка, группаңыздарга жөнөтөсүздөр. Эми бул тамгаларды жазышыңыздар керек болот, Келиңиздер эми жазганга өтөлү. Ар бир тамганы жазасыздар. Бул жерде мына кандай тамгаларды жазабыз көрсөтүлүп жатат. Карасаңыздар, мисалы алиф тамгасы. Алиф мондай бир чортучка экен, Чортучка. Эми чортучканы жазып атканда үстүнөн өйдө эмес, өйдөдөн ылдый жазабыз. Көрсөңөр, атайын сиздерге жеңил болуш үчүн стрелкаларды койдук. Мына стрелка менен ылдый көрсөтүлүп атат. Ылдый жазабыз. Мына алиф көрсөңөр. Мына аракеттер жазып атканда мына өйдөдөн ылдый жазып атабыз. Көрсөңөр алифти. Кандай жазылып атат? Мына я тамгасы мындай келип туруп мындай жазабыз деп, бул жерде тамга кандай жазылат көрсөтүлүп атат. Карасаңыздар, мына ушу сиздер жаттап аткан 7 тамганын ар бирөөсүн жазып чыгасыздар да. Ошону көрсөтүлүп атат. Мына б тамгасы кандай жазылат экен? Б тамгасы манагы клеткаңыздардын сызыкчасы турабы? Ошодон үстүнө мындай кылып туруп жазасыздар. Көрсөңөр, бүт стрелкалар сиздерге жеңил, оңой, сонун болуп көрсөтүлүп берилген. Көрсөңөр, мындай кылып туруп жазып анын точкасын коюп коесуздар. Эми жимди карасаңыздар, эмне кылат экенсиздер? Биринчи жимдин үстүн жазат экенбиз мындай кылып туруп, анан экинчи мындай кылып туруп курсагын мындай кылып кайрып коет экенбиз жим тамгасын. Ха тамгасы да тагы эле ошондой мындай кылып туруп мындай кылып коесуздар. Хо тамгасы тагы эле ушундай. Көрсөңөр, жаттаганга да оңой да.
үчөө окшош, бул үчөө окшош, ушул 7 тамганын жазылыш өңдөрүн көрдүк. Эми бул жерге ушул 7 тамганын ар бирөөсүн ошол дептердин бир барагына эмес, бир бетине толтуруп чыгасыздар. Бир бетине бир тамганы, бир бетине бир тамганы, бир бетине бир тамганы толтуруп жазасыздар. Мисалы, мына алифти жазыңыздар, үстүдөн ылдый алифти жаздыңыздар, могу үстүндө кичинекей белги, бул хамза, жана алфавиттин аягында келген хамза. Ошол хамза ушундай болуп алифтин үстүндө дагы келип калат экен. Мынантип алифти жаздыкпы, эми бүт дептердин бардыгын толтурасыздар. Эми карасаңыздар, эмнеге бул дептердин баарын толтурабыз деп өзүңүздөргө кыйын кылбагыла. Себеби сиздер ар бир жазган ушул тамганын ар бир жазганына сиздер сооп аласыздар. Кайра мен сооп алып атам, көбүрөөк сооп алып калайын деп жазыңыздар. Алифти, мына бааны жазасыздар да бүт толтуруп чыгасыздар бир бетти. Андан кийин тааны жазасыздар, сааны толук бир бетке толтурасыздар, жимди, ханы, хону толугу менен бир бетке толтуруп жазып чыгасыздар. Ушул биринчи күндүн тапшырмасы. Сиздерге эмесе түшүндүк, тапшырманы толугу менен алфавитти жазып чыгат экенбиз. 7 тамганы жаттайбыз, устазыңыздарга айтып бересиздер. Толугу менен алфавитти жазып чыгасыздар. Ар бир тамганында өз-өзүнчө бирден бетке жазып чыгасыздар. Мына бүгүнкү тапшырмабыз ушундай.